Мыкты маанайда биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Биздин студиябызда дагы болсо өзгөчө конокторубуз орун алып калган учуру, ал эми биздин катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө биз дагы бир ирет кутман күн каалайлы. Бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү, мыкты деңгээлде өтүшүнө чын элден тилектешпиз. Ал эми биздин студиябызга өзгөчө коноктор дагы келип калды деп баса белгилеп өттүк. Кимдер деп турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө мен тааныштырып өтөйүн. Буга чейин дагы баарыбызга маалым жаш жылдыз деп атайын республика боюнча өзгөчө сынак өткөрүлүп келет. Баарыбызга маалым болгондой, жакында ушул марттын 17-синде 3-чү жолу өткөрүлдү деп айтсак болот. Бул 2023 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал эми быйыл дагы ушул жаш жеткинчектердин башын бириктирип, ушул жаш жеткинчектерди сахнада өзүн көрсөтүүгө сонун бир мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтсак болот. Ал эми бүгүн биздин студиябызда дагы ошол конкурстун негиздөөчүсү, Чынара студиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси, ошондой эле дал ошол долбоордун дагы негиздөөчүсү деп айтсак болот. Чынара Кыдыралиевна Турсунбаева. Ошондой эле дал ошол биз сөз кылып жаткан жаш жылдыз 2025 сынагынын жеңүүчүлөрү Раяна Козубаева, ошондой эле Медина Шериповалар бүгүн биздин студиябызда конокто. Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Маанайлар жакшыбы? Жакшы. Жаркырап эле биздин студиябызды өзгөчө көрүпкө бөлөп, супсулуу болуп келип калдыңыздар. Ошол эле конкурсту жаңы эле өткөрүп, ошол жеңиштин даамын татып, бактылуу болуп жүргөн учурубуз деп айтсак болот. Анан Чынара эже, кандай өттү бул жолку конкурс? Кандай мындай жетишкендиктер менен коштолду? Ошол тууралуу сөз кылалы, анан дагы ошол конкурстун тарыхына токтолуп өтпөйлү эң алгач. Саламатсыздарбы? Кутман таң, кыргыз элим. Мына ушундай жаркыраган эфирден көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге дагы жакшы ийгиликтерди каалап өтөйүн. Жакшы суроо. Негизи бул Жаш жылдыз 2025 конкурсубуз быйыл өзгөчө өттү. Себеби баягы ар бир эле ийгиликте көмүскөдө жаткан кыйынчылыктар болот, бирок улам тепкичке чыгып өзгөрүүлөр, ошол эле учурда жаңы баскычтар болот эмеспи? Жакшы деңгээлде өттү деп өзүм ишеничти айта алам. Анан мынакей өзүңөр көрүп тургандай жаркыраган кыздарым менен өздөрүнөн сурасаңыздар, өздөрү ички сезимдери менен бөлүшсө. Келиңиздер, анда Медина менен Раяна бүгүн биздин студиябызга конокко келип калган учуру, анан ошол катышуучулардан дагы жалпы канча катышуучу болду? 12 катышуучунун арасынан суурулуп чыгып, мындай жакшы бир жетишкендикке жетүү дагы оңойго турбаган иш деп айтсак болот. Анан келгиле, кандай өзүңөр бөлүшсөңөр, ошол сезимдер менен сахнага чыгып, эл алдына чыгуу кандай болду? Анан жеңиштин даамын таткан кандай экен? Бул конкурска кантип катышып калдыңар? Алгач өзүңөр тааныштырып, анан сөздү баштайлы. Саламатсыздарбы? Менин атым Раяна. Мен 11 жаштамын. Чыңгыз Айтматов атындагы 117 мектепте окуйм. Мен бул конкурска мага Чынара Кыдыралиевна жазып калды. Мага сенин номериңди атаң берди деп, пробный занятияга келип көр деди. Мен пробный занятияга бардым. Мага жагып калды. Ошол үчүн мен Чынара Кыдыралиевнага барып баштадым. Гран-при алганда толкундандым. Мен өзүмө ишендим. Бардыгы өзүнө ишенет, мен өзүмө ишендим, мен уттум. Аябай сонун. Анан ошол конкурста дагы канчалык өзүңө ишенимдүү болсоң дагы бир тоскоолдуктар болот, элдин алдында сүрдөөлөр болот дегендей, айрым бир ошол конкурстун жүрүшүндө бир кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болот. Ошондой учурлар дагы болдубу? Ооба. Түйшөлткөн эмнелер болду? Мен толкундадым, анан өзүмө ишенгенден Ал тоскоолдуктарга Ал тоскоолдуктарга карабай, ошол алдыга озуп чыккан. Абдан сонун. Анан канча этап менен өткөрүлдү конкурс? 5 этапка бөлүнөт. Негизи ар бир жылдагы эле конкурста ушундай 5 этапка бөлүм. Баягы эле биз азыр президенттин жарлыгы менен кыргыз тилди даңктоо болуп атпайбы? Ошонун үстүнөн иштейм да. Кыргыз тилинде, ошол эле учурда кыргыз кийимди кошо чагылдырабыз. Анан замандын талабына ылайык азыркы учурдагы бийлерди же болбосо көйнөктөрдү дефиле менен подиумда көрсөтөбүз.
Аябай сонун. Медина кел, сага да сөз береличи. Сенде кандай болду? Эмне болуп катышып калдың? Бул конкурска кантип келип калдың? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бул конкурска биринчи бийде катышчым. 4 жылдан бери бийде катышып, чынар эже 3-сезонду өткөрөм дегенде эле апама жүгүрүп бардым да, апа мен 3-сезонго катышкым келип атат деп. Апам ошону карап туруп мени катыштырды. Мен өзүм билген болчу, мен уткум келген, бирок биринчи месте уттум. Ал деле жакшы. Аябай сонун. Маанайды көтөрүп, жаркырап сонун сүйлөттүм эле. Аябай сонун. Анан чынар эже айтсаңыз, бүгүнкү күндө мисалы мындай конкурстар мындай көбөйүп калды деп айтсак болот, жаштар арасында, улуулар арасында дагы жаш куракта өткөрүлүп келет. Анан сиздин бул конкурсуңуздун башкалардан өзгөчөлүгү эмнеде болду, Жакшы суроо. Негизи ооба жаш куракка бөлүнүп ар кандай конкурстар көп, саны дагы көп. Бирок меники башкачалардан өзгөчө деп ишенимди айта алам. Кыргыз тилинде. Биз кыргызбыз, Кыргызстанда жашайбыз. Анан эмнеге орус тилинде алып барыш керек? Мындай сынактардын көбүн билем, бүт орус тилинде да. Ооба, орус тилди, мисалы, кыргыз болуп туруп, орус тил, баягы кыргыз тилди билбеген жаш жеткинчектер абдан көп. Ошолорго басым жасашабы, ошолор менен иштөө оңой дешеби билбейм, бирок меники өзгөчөлүгү кыргыз тилинде. Анан мисалы, ушул кыздардын курагындагы модель конкурстар, конкурс эмес, курстарга барышат, кайрылышат. Алардын өзгөчөлүгү меникиндей конкурс кылып чыгарбайт экен да, окутат экен, аябай жакшы фотосессияларды кылат, суп-сулуу кылып, журналдарга чейин чыгарышат, көрүп жүрөм. Бирок меникинин өзгөчөлүгү ал элдин алдына 5 түрдүү талантын көрсөтөм. Анан элге таанытам жүзүн. Мындай жыйынтыгын чыгарып, ошол элге чыгып мындай айтканда отчет беришет деп айтсак болот экен, Анан мисалы 12 катышуучу катышты деп калбадыкпы, Анан биринен өтүп бири сулуу, биринен өтүп бири таланттуу, алардын арасынан мындай мыктыны тандап алыштын өзү деле канчалык кыйын, Анан кандай болду сиздерде ошо тандоодо, эмнелерге басым жасадыңыздар? Тандоонун кыйынчылыгы эмнеде болду? Жалпы ошол калыстардын курамы түзүлдү деп айтсак болот, алар кимдерден түзүлдү? Ошол эле эмнелерге басым жасалды? Негизи баягы мен окутуп жатканда, үйрөтүп жатканда ошол 5 этапка бөлүнгөндө ар бир этаптын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы, кыргыз тилинде сүйлөө болсо, нукура кыргыз тилинде эмоция кошуп, көйнөктү чагылдырыш керек болсо, ошол көйнөктү кыргызча бийлеп көрсөтүп, мындай көйнөктөрдү кийсе ошого жараша дефилелер менен өзгөчөлөнтүп, ошолорду мен калыстар тобуна жазып бердим да. Бул номерде ушул нерсеге көңүл бурасыздар деп. Мисалы, биз спорттук выход бар да, спорттук выходта дагы ушул нерсеге көңүл бурасыз деп аларга мен ар бир кагазга жазып бердим. Алар ошол боюнча баалашты. Бирок жыйынтыгында баягы калыстар тобу чечет да. Мен аларга жок, силердики туура эмес деп айтканга акым да жок. Алар менен кеңешип чогуу отурдук. Бирок ошол кезде өздөрү көзү менен көрүп, анан ушул 2 кызды тандап чыгышты да. Экөө аябай тең болуп туруп калды да. Эки-экиден тандашып, анан мени ортого коюшту. Анан мен жетекчи болуп атсам, анан мен тандап койгонум болбой калабы деп, өзүңөр чечкиле депчи, ушундай бир башкача жагдайга туура келдик да. Калыстар тобу ошол атактуу, өзүбүздүн элге эмгеги сиңген адамдардан койдук. Буюрса дагы алдыда ошондой калыстар тобун чакыра кетет элем. Биздин таланттуу кыздар абдан көп. Мына учурда 4-сезонду баштаган турабыз. Аларды дагы келип өздөрүнүн бааларын берип, эл алдына чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Буюрса иштешебиз. Аябай сонун. Раяна, айтсаңар, анан бул конкурс силерге эмне берди? Эл алдына чыгып, мындай дагы болсо ошол сахнага болгондой сагыныч болуп атат болуш керек, балким сахнага дагы бир башка жөндөмдөрүмдү алып чыксам деген ойлор пайда болду, жаңы максаттар, жаңы кыялдар пайда болду, Ооба. Мен кайра сахнага чыгым келет. Мен 2 жылдан бери тансыга баргам, сахнага чыгып жүргөм. Мен дагы келечекте дагы көп сахналарга чыккым келет. Аябай сонун. Анан атайын бир мынча киши болуш керек деген чектөө барбы? Же болбосо бул жолу 7 жаштан 12 жашка чейин? Ооба, 6 жаштан 12 жашка чейин алам негизи.
Бул 3 сезон 3 жылда өттү. Ошол 6 жаштан 12 жашка чейин келип катышып атышты. Бирок ушул акыркы 3 сезонду өткөргөндөн кийин ошол учурдан баштап эле прям конкурс бүткөн жерден баштап мага келип эжеке 15 жашка чейин кылсаңыз катышат элек деген кыздар болду да, саны көбөйүп анан мен азыркы учурда 2025 өтсө дагы бирок 4-сезонду баштап турам. Буюрса мына орун толоюн деп калды. 4 орун бош азырынча. Эгерде ушундай жаш жылдыз 2025 сынагына катышкыңар келсе, кайрылсаңыздар болот. Мунусунда 11 жаштан 15 жашка чейин кабыл алып жатабыз. Сон мүмкүнчүлүк деп айтсак болот, учурдан пайдаланып, дал ушул жаш жылдыз сынагына катышууну каалагандар 15 жашка чейинкилер жетишип калыңыздар деп так айтып өтөлү. Анан мына ушундай жакшы бир жеңишке жетишкендиктерге мына ушундай дипломдор менен, ошондой эле мындай статуэткалар менен сыйланды. Да кандай жетишкендиктерге ээ болушту? Спонсорлор тарабынан белек бешкектер болот. Андан сырткары буларды мен мисалы 12 кыз аябай элдин арасынан сурулуп таланттуу кыздар мага келишти да, аларды мен болду, сынак бүттү, жакшы аргыла дебейм да. Булар менден тажагынча ар бир өтүүчү сезонго келип бекер катышышат. Бүт бардыгын мен колуман келишинче, мисалы менде мындан сырткары актерлук чеберчилик курсум бар. 4-фильм тарткан турабыз. Буюрса мына Раяна келип катышты. Болгондо дагы башкы ролго туура келди. Аябай актерлук жөндөмдүүлүгү жогору кыз экен. Ал эми Медина болсо, 1-классынан бери эле менин ар бир курсума келип катышат. Бул өтө таланттуу кыз. Бүт жерге мен жанымда жүрөт. Бүт жерде мен мактап Мединаны алып келатам. Буюрса мына ырдайт, бийлейт, модель, актриса. Анан теле алып барчу. Чоң оюп келе жаткан учур экен. Анан ошол катышуучуларды сиздин ошол курстарыңыз тууралуу бир гана окуучуларыңыз эмес, өзүңүз көп кырдуу болуп аткансыз, ошол курстарыңызга да токтолуп өтпөйлү. Ошол актерлук чеберчилик деп калдык, ошол эле бий деп атабыз, ошолор тууралуу да айтып өтсөңүз. Мен рахмат, ошол баягы адам ички дүйнөсүндө кандай болсо ошол нерсени бирөөгө бере алат деп ойлойм да. Анан өзүм билбеген нерсени бирөөгө кантип бермек элем. Мен 2022 жылы Жалал Абадтын атынан ушундай чоң сынакка катышып, Миссис Кыргызстан деп гран-прини алгам. Ошо ага чейин эле негизи планымда болчу, ушинтип модель кылып чыгаргым келчү да, окуучуларды. Жөндөмдүүлүгүм бар болчу да. Андан кийин мен мына гран-прини алгандан кийин ишенимдүү түрдө ушул курсту ачып, модель конкурсу менен иштеп келатам. Ал эми бий боюнча мен бала бакчадан бери бийлейм. Мектепте, студент кезде бардык жерде бийлеп келатам. Анан ошон үчүн бий курсум бар. Бул экинчиси, үчүнчүсү теле алып баруучулук курс. Баягы мектепти аяктаганда журналист болом деп теледен чыгам, алып баруучу болом деген бир кыялым болчу. Анан турмуш шартка байланыштуу бул ошол кесипти аркалабай калдым да. Бирок баягы көмүскөдө жаткан ичиңдеги каалоо күч болгон үчүн мен ошол нерсени чыгардым. Өзүм дагы асыл зат берүүсүнүн алып баруучусумун. Ошол эле учурда Балажан деген балдар үчүн берүүбүз бар. Ошол жерде мына Медина окшогон кыздарды окутуп келатам. Кыргыз тилинде нукура алып барышат. Ал эми ыр курсубуз бар. Ырга деле жөндөмдүүлүгүм бар, бирок эч жерде билимим жок. Апаман өткөн болуш керек. Апам Айнагүл Үркүнова ырчы. Ошол аркылуу мен ырчыларды да чыгарып турам. Мына Медина клиптерибиз бар, 3 клипибиз бар. Ырдап келатабыз. Актерлук чеберчилик боюнчачы? Актерлук чеберчилик боюнча бул август айынан баштадык. Ар бир 3 айда бирден кыска метраждуу фильм тартып келатабыз. Мен уулум ушул жолумду жолдоп аябай таланттуу, баягы операторлук, монтажерлук жөндөмдүүлүгү бар уулум. Анан ошол экөөбүз чогуу биргеликте проект алып барабыз. Азыр 4-фильм үстүнөн иштеп келатабыз. Мына 3 фильмге Медина катышты, 4-фильмге Раяна менен жаңы таанышып, мына келип эле башкы ролго келди. Буюрса Толган күн деген фильмди жараткан турабыз. Мына ушул апрель майычы тартабыз. Ташкентке барып, ал жактан тартып келген планда жатабыз. Фильм сценарий боюнча бир аз токтолгум келип турат. Эгиз кыздар жөнүндө да. Эгиз кыздар кичинекейинде бирөөсү баягы. Демек сценарийин да өзүңүз жазасыз. Өзүм жазам. Ушул экөөсү эгиз кыз болот да. Ошону айткым келди эле. Демек алдыда тартылчу тасма эгиз кыздар тууралуу, эгиз кыздар тууралуу. Качан күбө болуп калабыз? Качан даяр болуп калат экен? Буйруса майдын аягына. Июнга өтүп калабызбы?
Конкурс деле уюштуруп атасыз, атайын курстарды өтүп атасыз, кино тартып атасыз, мунун баарына убакытты каяктан таап атасыз, энергияны кантип бөлүштүрүп атасыз? Ооба, энергиям кээде чарчайм, бирок баягы өзүм сүйгөн жумушта мен үчүн бул рахат тартуулайт. Кыйналып чарчаган учурлар болот, бирок мен үчүн кайра туруп кетүү оңой да. Себеби ушул ошого жаркыраган кыздар, балдар мени күтүп турушат да. Келсем эле Чынар эже деп кучакташса, менден өткөн бактылуу адам жок да. Ооба. Бул жашоодо эң мындай негизги жакшы бир жетишкендиктердин бири шакирт өстүрүү деп айтылат эмеспи, кыргызда. Ошондуктан бул дагы сонун бир жетишкендик, мына ушундай жаш жеткинчектерди жол көрсөтүп, талантын ачып, өнөргө болгондой ышкысын, шыгын ойготуу дагы бир сонун көрүнүш болуш керек. Талыкпай эмгектене бериңиз, иштей бериңиз. Анан убактыбыз кыскарып баратат. Алдыдагы ошол пландарга учкай токтолуп өтөлү. Пландар мындан дагы бийик тепкичтерге чыккым келет. Мына ошого окшогон жакшынакай, таланттуу кыздарды чыгаргым келет. Өзүм эмне жакшылык кааласам, ошол кыздарга ошону каалайм, ар бир үй бүлөгө бакыт каалайм. Ошол эле учурда ушул моделдик конкурс боюнча токтоло кетсем, 4-сезонуна келиңиздер деп чакыра кетейин. Майдын 11-ине чейинки убакыт бар, буюрса. 11-ине чейин келип катталып жетишсе болот. Анан кайсыл айларда өткөрүүнү пландап жатасыздар? Ошол 11-майга деп пландап атам. Азыр 1 ай убакыттын ичинде биз даярдап коебуз. Демек 1 айда даяр болуп калат. 11-майларда демек конкурстун күбө болуп калабыз демек. Аябай сонун, сизге да ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, аман болуңуз, конкурсту мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыз, тасманы ийгиликтүү тартып алыңыз. Мына ушундай өзүңүздүн жаш шакирттериңиз менен белдикте супсулуу болуп, жап-жаш болуп жүрө бериңиз, талыкпай эмгектене бериңиз, иштей бериңиз, убактыңыздарды бөлүп келип, мына ушундай сонун маалыматтарыңыздар менен, жакшы бир жетишкендиктериңиздер менен бөлүшүп өткөнүңүздөр үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар. Сиздерге да ийгилик, рахмат. Көрүшкөнчө жакшы барыңыздар дейли. Саламатта калыңыздар. Эмгиде көрүшкөнчө. Аябай сонун, мынакей биздин баарыбыздын маанайыбызды көтөрүп, жакшы сезимдерди тартуулаган, мына ушундай өзгөчө өзүнүн шакирттери менен келип отурган Чынар айымга, ошондой эле Раяна жана Мединага биз чын дилден ыраазычылыгыбызды билдирели. Алдыда иштерине дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жеткендигине байланыштуу жалпы көрүүчүлөрүбүзгө кош дебейбиз. Болгону кийинки эфирлерде эртеңки күндүн таңында амандашканча бар болуңуздар дейли. Таңкы лайф өз берүүлөрүн жыйынтыктайт дагы. УТРК Чүй телеканалы сапарын алдын көздөй уланта бермекчи. 2 саат бою сиздердин кызматыңыздарда Нурзада Тынаал кызы жана биздин кесиптештерибиз болду. Эгер маекти, буга чейинки берүүлөрдү, маектерибизди толук көрүп жетишпей калган болсоңуз, анда 3-төн 5ке чейин биздин кайталообуз орун алат. Андан сырткары УТРК Чүй YouTube баракчасына баш багып, биздин маектерибизди, кызыктуу маалыматтарды, берүүлөрдү дал ушул жактан көрүп күбө болсоңуздар болот. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча да бар болуңуздар.